Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсыздарбы достор. Бүгүнкү программада биздин коногубуз Абдиева Айжан, педиатр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн бизде дагы кызыктуу темалардын бирөөсү рахит тууралуу сүйлөшөлү деп атканбыз. Ошо рахит деген эмне айтып бере аласызбы? Эми рахит бул кыргызча айтканда ити оорусу. Бул жаш балдардын оорусу, 2 айдан 3 жашка чейинки ооруй турган оору. Бул ити оорусу деген эмне? Бул витамин Днин жетишсиздигинен пайда боло турган оору. Ошо айтыңызчы, сиздин тажрыйбаңыз 24 жылдан бери сиз практикалык дарыгерсиз. Ушул жылдардын ичинде мурда көп болчу же болбосо азыр көбөйүп чыктыбы ушул оору? Бул оору мурда деле азыр деле көп эле. Биздин ушул менин практикамда салыштырмалуу өйдө ылдый деп айта албайм. Мурда биз студенттик кез бүтүп иштеп баштаганда деле ушундай көп болчу, азыр деле ушундай көп. Витамин Днин жетишсиздиги бул боло берет го деп ойлойм. Кандай клиникалык белгилери болот? Мунун клиникалык мунун 3 стадиясы бар. Эң биринчиси бул начальный период деп коет. Бул эң башында баланын эл оосу жөн эле тердеп баштайт. Анан бул ушинтип башталат. Башталгандан кийин анан деген биз үй бүлөлүк дарыгерлер ушул сентябрь айынан баштап теги май айына чейин ушул витамин Дни жазабыз. Профилактический доза деп коет. 500 единиц 1 капля деп. Ошол 1 каплядан ар күнү ошо энеси баласына бериш керек. Бирок мен айтат элем, ушул көпчүлүк энелер унутуп калат. Бир күнү берет, бир күнү бербейт. Ошондуктан ушул кээ бирде 3 ай болгондо, 6 ай болгондо уже осложнениялары башталат. Биз айткандай ушул желкесиндеги чачтары түшүп, кычышып, бала ушул өзүнчө эле капризный болуп башталат да. Анан ошондо уже биз деген экинчи степени деп, анан уже биз дарылана турган дозаны жазганга муктаж болобуз да. Демек, сиздер ошо ымыркайлардын баарына профилактика деп витамин Д берет экенсиздер да? Ушул ар бир ымыркай ал 1 айынан баштап алыш керек витамин Дни. Если бул жайында төрөлгөн бала болсо, июнь, июль, август берилбейт. Бизде күн жакшы тийгендиктен биз аны жазбайбыз профилактический доза деп. Биз сентябрдан баштап жазабыз. Ошол витамин Д жетишсиздиги эмнеден себеп болот? Жетишсиздиги эң биринчи мен айтат элем, ушул менин практикамда кош бойлуу энелер күнгө көп чыкпайт. Мен мисал айтат элем да, азыр баары эле иштей беришет эмеспи? Анан деген жок, антип эртең менен тең кечке чейин ушундай зданиянын ичинде отура бербей, эшикке чыгып күндүн улучун алып дегендей свежий воздухка чыгып туруш керек. А если ошондой чыкпай, дайым эле
бөлмөнүн ичинде отуруп иштей бере турган болсо, бала 1 айда, ушу менин практикамда 1 ай болгондо эле уже жанагындай Белгилер. симптомдору, белгилери башталат. Ошол ИТ оорусунун белгилери башталат. Ошон үчүн бул ойлойм, ошо тиги кош бойлуу болгондо убагында тамак жеп, убагында разнообразный деп коет эмеспи, разнообразный тамак жеп, анан деген свежий воздухка көп чыгып, таза абага көп чыгып, анан күндүн нурун алып турса, мен ойлойм, витаминдүү тамак жеп турса, мен ойлойм ушул ИТ оорусуна баласы кабылбайт деп ойлойм. Биз бир Россиядан дарыгер менен сүйлөшкөнбүз да, интервью алганбыз андан дагы. Ал акушер гинеколог экен. Анан биз айттык да, азыркы жаштарды балалуу болбой атышат, анан ошого алар витамин Дны тапшырып атат, тест тапшырып атышат. Анан ошо аз болуп чыгып атыптыр десек, аябай таң калат да, эми Кыргызстанда жашап жүрүп, анан кийин витамин Д силерде эмне аз бекен депчи, анан силер дагы тест кыласыңарбы деп сурасак, биз аны карабайбыз дейт да. Мен билишим боюнча азыр бизде аябай актуалдуу бул тема, витамин Днын баары текшерип, сөзсүз түрдө бир себеби же болбосо кандай опосредованный себеп деп атабы билбеймин, бирок ошону тесттин тапшырып атабыз да. Эми ошону айтыңызчы, ушундай бир Кыргызстанда, солнечный Кыргызстанда жашайбыз, анан кийин витамин Д жетишпей атат, күн жетишпей атат дешет. Буну кандай кылып түшүндүрө аласыз? Эми бул деген витамин Днын жетишсиздиги фосфоруна кальциевый обмен деп коет. Ошону нарушение болгондо ушундай жетишсиздик өсүп келаткан балада ошо жетишсиздик пайда болот. Эне кош бойлуу убагында жанагы мен айткандай жетишсиз болуп калган, күнгө чыкпай калган, анан ушул витамин Д анализи деп азыр ушул кичинекей өспүрүм балдардыкын тапшыртпайбыз. Ал дагы өзүнчө бир оор процедура. Ошон үчүн ар бир эле баланы, өспүрүмдү жибере бербейбиз ага. Биз өзүбүздүн педиатрлар көрүп, карап, анан назначение кылыш керек болсо кылабыз. Анан жанагы чоң адамдар, жана кош бойлуу энелер, аларга назначение витамин Д в организме деп аны жиберсек болот. Ушул витамин Днын жетишсиздигин кайсыл айдан баштап ошол ымыркайлардыкын байкаса болот? Себеби бул баягы ата энелер дарыгерлерге алып барбай жүрүп кармап алган учурлар да болот да. Ооба, бул деген бул бир жылдын ичинде май айы болобу же жай айы болобу же күз болобу, баарында боло тура берген оору. Ошон үчүн бала өзүнчө эле, как биз айткандай, беспричинно эле ыйлап эле өзүнчө кычышып, арка желкеси кычышып баштайт, жаздыкка башын коюп алып тегеренип баштайт, жана желкесиндеги чачтары түшүп баштайт. Ошол убактарда дарыгерлик, үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, ошол өзүнүн дозасындай витамин Дны алыш керек. Эгер энеси көп байкабаса, ошо мен ошондой энелерди да көргөм да, практикамда байкагам. Баланын желкесиндеги чачтары түшүп калыптыр, анан алар бул жаткан ушундай жатат да, анан ошого жакшы өспөй калды деп ушундай ой экен да алардыкы. Анан эгер ошентип байкабай ошол периодду өткөзүп жиберсе, кандай коркунучтары бар? Коркунучтары эми биз илгертеден эле айтып келатпайбы, жанагы ой бул баланын буту О-образный болуп калыптыр, X-образный болуп калыптыр деп ушул
нижняя конечность деп коебуз, ошолору ошондой болуп калышы күтүлөт. Анан чекеси бери карай чыгып баштайт. Уплощение затылка деп коебуз, эми желкеси жалпак болуп баштайт. Илгери жанагы бешикке жаткырганда ошо таптакыр эле жалпак болуп калат. Анан рахитический четки деп коебуз, алар чыгып баштайт. Анан жанагы биз айтып атпайбызбы, плоскостопия деп, ошолор дагы витамин Днын жетишсиздигинен пайда болот дегендер уже бар, жүргүзгөн исследованиялар. Анан жанагы грудная клетка деп, жанагы воронкообразная грудная клетка, көкүрөктүн жанагындай деформация болгондору ошол витамин Днын жетишсиздигинен болот. Эми аларга чейин жеткирбегенге аракет кылыш керек. Мен азыркы учурда эми ушунча практикамда биздин семейный врачтар баары эле жакшы көңүл буруп эле витамин Дны жакшы эле назначение кылышат. Эми ошончолук деформацияга алып барбайт. Андай барса, мен ойлойм ушул энелердин шалаакылыгынан бербей коюшат. Мен айткандай унутуп коюшат. Мен көп эле байкайм. Ай бердиңби, мындай бир каплядан бериш керек эле, профилактика, ушундай ооруп калышы мүмкүн, бериш керек десе, унутуп калыптырмын, мен эми берип баштайм деп 2 айдан кийин айтышы мүмкүн, 1 айдан кийин айтышы мүмкүн. Анан эми ушул ити оорусу өзү эле жүрбөстөн ал башка ооруларды да ала жүрөт. Жана каны аздуулукту дагы алып жүрөт да. Если бала деген ити оорусу менен ооруса, анда бизде скрининг деген бар. 6 айында биз ар бир баланы кровь на гемоглобин деп коебуз. Ошого тапшырганда ал бала ити оорусу менен ооруса, начальный период или экинчи степени болсо, обязательно ошол кан аздуулук бар болуп чыгат. Баары эле педиатрга убакты сааты менен алып барбайт болуш керек. Кээ бирлер дагы Туретас шалакайлыгынан алып келбей, же болбосо пропискасы жокпу, же мындай турмуштук бир проблемалар үчүн деле алып келбей, анан кийин күчөтүп жибериши мүмкүн экен да, демек. Сиз жанагы 500 международных единиц жазасыз деп айтып атпайсызбы? Анан ошол ал дарыбы же кандай капельбы, анан дагы кантип ошол витамин Дны алсак болот? Эми ал витамин Д дарыкананын баарында бар. Азыр эми баарында эле жанагы биз жазып жүргөндөй официальный рецепт менен сатылбайт. Ал Баары эле доступный дегеним да, эми айтканда, мындайча айтканда сатып алса болот. Кандайдыр бир түрлөрүн балким кеңеш бере аласыздар. Эми бизде деген түрлөрү бар, 3 түрү бар. Май түрүндө, суу түрүндө, спирт түрүндө бар. Эми биз кичинекей балдарга май түрүндө жазабыз. Анан кээ бир балдар, кичинекей ушул балдар май түрүндө ичкенде кичине ичи өтүшү мүмкүн. Бул эми 1000 баладан 1 бала болушу мүмкүн. Ошон үчүн аквадетрим деп айтылды. Аква деген эми латынча айтканда суу түрүндө да бар. Эми ошону азыр абдан кеңири колдонулуп атат ушул биздин Кыргызстанда. Эми убагында берсе, ушул биздин энелерибиз балдарына ушул витамин Дны убагында берсе, жакшы көңүл бурса, мен ойлойм, баланын өсүшү дагы жанагы айтып атпайбы, бою кичинекей болуп калды депчи, ошондой болбойт деп ойлойм.
туура тамактануу, биз мисалы үчүн биздин жанагы протоколдорубуз, приказдарыбыз ошол канчалык кандай тамак берүү керек, кандай разнообразный тамак берүү керек, ошолордун баарына жакшы көңүл бурса, баланы 5 жашка чейин жакшы көңүл буруп, жакшы караса, акылдуу болот деп ойлойм. Бою кичинекей болбойт деп ойлойм. Мен ошо энелердин мындайча айтканда ушул передача менен көбүрөөк балдарды кантип кароо керек, кантип тамактандыруу керек, ошолор жөнүндө көбүрөөк передачалар болсо деп ойлойм. Эми баары эле көрбөсө 100 энеден бир 20 эне көрөт го деп ойлойм мен. Азыр жанагы бизге ар бир жанагы биздин семейный врачтарга барганда кантип тамактандыруу керек баланы жөнүндө айтылат. Бирок эми ошончолук жанагындай элдин көптүгүнө, пациенттердин көптүгүнө жараша ал жөнүндө көп айтылбай калат болуш керек. Анан ошон үчүн ушундай передачалар көп болсо, энелер көрүп, анан кантип тамак жасап бериш керек, кандай разнообразный тамак бериш керек балага, ошону колдонот деп ойлойм. Анан жанагы витамин Д'ны күн аркылуу дагы алат деп айтып кетебиз. Бирок ошол канча убакыт көчөдө жүрүш керек? Себеби 5 мүнөт жүрүп коюп дагы жок, биз балабызды күнгө көрсөтүп мынтип неме кылып жүрөбүз деген учурлар болот да, ошо маалыматыңыз бар? Эми бул официальный биздин маалымат боюнча саат 10-дон 12-ге чейин жүрүү керек. Ошол убакта күндүн нурунун сиңимдүүлүгү организмге жакшы таасирин тийгизет. Эми ошол убакта көпчүлүк энелерди мен жамандабай эле коеюн. Алар көпчүлүгү жакшы карашат. Көпчүлүгү мен көрөм эшикте балдарын алып жүрүшөт 10-дон 12-ге чейин көпчүлүгү. Бирок кээ бирөөлөр 10-дон өтүп же ал убакта алып чыкпай калат. Бир 20% мен ойлойм кечинде чыгышат да. Ошол кечинде анын пайдасы да жок болуп калат да. Осложнениясы аябай мындай кандай десем серьезный, орусча айтканда аябай серьезный экен. А бирок биздин кыймыл аракетибиз бир гана ошо витамин убакты сааты менен берсек, ошонун баардыгы болбойт экен да. Демек оңой эле экен да менимче. Менимче бул передачаны көргөндөн кийин кичине деп кичине ойлонуп калышат го. Профилактика жүргүзгөндү кичине кылдаттык менен жүргүзүп калышат. Же болбосо ошо үй бүлөлүк дарыгерге барып, ошол витамин Д деген бар турбайбы? Аны текшерсек болобу же канча ичиш керек деген учурларды кезип калыш мүмкүн. Ооба. Эми 1 жашка чейин бизде ушундай биздин Министерство здравоохранениянын приказы боюнча ай сайын келиш керек. Убагында ай сайын келип турса, мен ойлойм, эч бир мындай осложнение болбойт. Жанагындай айта турган рекомендациялардын баарын угат деп ойлойм. Кээ бирлери эми ай сайын келбей калат да. Бүгүнкү программабызда ити же болбосо рахит оорусу жөнүндө талкуу жүргүздүк. Урматтуу биздин коногубуз педиатр Айжан Абдиева. Эгер сиздин биздин жаш энелерге каалооңуз болсо айтып коесузбу? Биздин жаш энелерге айта турган каалоом ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди убагында кайрылып, анан ушул кош бойлуу боло турган энелерге айтат элем, эртерээк барып, үй бүлөлүк дарыгерлерге эртерээк барып, ушул ала турган, иче турган витаминдерди эртерээк ичип, өзүнүн ден соолугуна эртерээк карап, ушул здоровый бала төрөсө деп ойлойм.
ошону убагында жасаса эч кандай мындай витаминсиз бала төрөлбөйт деп ойлойм. Кан аздуулук болбойт деп ойлойм. Анткени ушул каны аз эне, каны аз бала төрөйт. Ошону болбосо экен деп ойлойм. Ушул менин практикамда көп кездешет. Эми азыр биздин Кыргызстанды абдан жакыр деп ойлобойм мен. Просто жалкоолук деп ойлойм. Ошон үчүн балдарын убагында үй бүлөлүк дарыгерлерди ай сайын алып барып 1 жашка чейин анализдерин тапшыртып, бул тиги салмагын көрүп, мынча сантиметр өсүп атат, мындай салмагы мындай болуптур, жана биздин коридорлор бар атайын, зеленый, красный деген, ошол кайсы коридордо болду экен, жакшы салмак кошуп атыптырбы, салмагы жетпей атыптырбы деп ошолордун баарынан сурап, мен ушул практикамда энеси, атасы чогуу келгенди жакшы көрөм да. Ошондо деген атасы дагы көңүл буруп, мынча салмак кошуптур, мынча сантиметр өсүптүр деп аябай кубанып кетишет. Жетпей атса эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кайсы витаминди бериш керек деп ушундай өзүнүн баласынын келечеги үчүн кам көргөн ата энелер көп болсо деп ойлойм. Мындайча айтканда ответственный болсо деп ойлойм. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.